Bismillahirrahmanirrahim. Berim durayımda Allah Taalaga maqtoolor. Alem sүйүктүү пайгамбарыбыз Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'ga salam salawаттар болсун. Көптөн бери суроо жооп эфири боло эле келе. Ошого өтө зарыл суроолорго жооп берип кетсек жакшы болот. Анткени адамдардын жашоосунда, күнүмдүк жашоосунда ар түркүн суроолор болот. Бүйүр кызыткан, ал үчүн ибадат үчүн, жашоонун ар тармагында. Ошондой эле суроолордун бири төмөнкүдөй суроо келип, ассаламу алейкум устаз дейт. Алейкум ассалам рахматуллахи ва баракатух. Сизге суроом бар эле дейт. Жаткан төшөккө заара кылып коет. Ошол төшөккө кайра жатса болобу дейт. Эгерде төшөктү жууп, зааранын жыты билинбей тургандай, жыттаса жыттанбай тургандай тазалап жууп күнгө какталып тазаланса болот. Анан тазалангандайын деле жыты жыттанбагандайын деле өмүр бою колдонбойт деген сөз жок. Нажасат эми ал сиңип көзгө көрүнбөйт, аны жыт аркылуу байкалат. Жыты дагы кээ бир өңү дагы мисалы аппак шейшеп болсо, ошону жууп кетирген соң аны кайра пайдаланса болот. Ошо боюнча ыргытсын деген сөз жок. Болгону таза жууп, куркакталып такталыш керек. Кийинки суроо, ассаламу алейкум дейт. Мен психотропный препарат ичип, лудоманияга кирип кетип жатам, оңой акча табам деп эмне кылсам болот дейт. Эң биринчи Кудайдын астында тобо кылышыңыз керек. Психотроптук заттар болбойт. Кур'ан-ы Керимде Аллах Таала айтып атпайбы? Вала тулку би айдикум ила тахлука. Өзүңөргө өзүңөр кастык кылбагыла, душмандык кылбагыла дейт. Ал эми пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтып атат: "Ни'матани магбуну фихима касирун минан нас." Адамдарда эки неамат, жакшылык бар, бирок адамдар ал жакшылыктын, жараткандын сыйынын кадырына жете бербейт. Ас-сахат вал фараг. Экинчиси, бош убакыт болсо, туура пайдалана албайт көпчүлүгү, өсүшүнө, өзүн дамытууга. Биринчиси сиз сурап жаткан ден соолук. Канча адамдар дүйнө кезип алды, Туркия, тет, Индия, Германияга чейин барып кыйналып атышат. Ошон үчүн эним, сиз өсө турган адамсыз, психотроптук заттар ден соолугуңузга олуттуу зыян болбойт. Анан кумар оюнуна кирип баратам, оңой акча табам дейт. Сиз жигитсиз. Эртерээк биринчиден тообо кылып, Кудайдын астында намазыңызды тирилтип баштаңыз, дарыгерлерге, адистерге кайрылыңыз. Анан өзүңүздү колго алып, жаратканга жалбарып ушундан куткар деңиз. Анан тообо кылыш үчүн чөйрөнү тазалаш керек. Чөйрөнү тазалап, өзүңүздү колго алып, мамлекетке салым кош керек. Жигиттер оң гүлдүн бири ачыла электе элге, жерге, мекенге, динге кызмат кыла турган адамдар туура эмес нерсени ичип, өзүнүн жанына кастык кылып, ушинтип жүргөнү жакшы эмес. Бул уруша тургандагы, бул наразы боло турган нерсе. Качанкыга чейин акыл эстүү адам, мусулман адам ушул нерсеге жол берет эле. Жигит адамдын антип жүргөнү жакшы эмес, туугандар. Ассаламу алейкум дейт. Эним бар дейт. Арак азгырылып жүрөт, 5 баласы бар, жашоо шарттары оор. Сөзгө да келбей койду, оюмда ойлой берем. Кыйнап эле дааватка чыкчыларга кошуп салсак, ал жактан келсе кайра башкалар кошуп жөнөтө берсек, жүрөгүнө ыйман келип намаз жолуна түшөбү деп ойлой берем. Өзү бирок даават десең так секирет, дем салдыралы десек да качат дейт. Мойнунан жетелеген ууга жарабайт деп өтө терең мааниде ата бабалар сөздү айткан. Ошол себептен аны мажбурлап кереги жок. Эң биринчи ошол сөзүн уга турган ата энесин алып келип жакшынакай беттештирип отуруп сүйлөш керек. Анан мүмкүнчүлүк болсо умрага, ажылыкка жөнөтүш керек. Мисалы жок эле дегенде 14 күндөй бул жерде жүрөт, каны тазарат, замзам суун ичет, канча деген сабактар өтүлөт, жакшылыктар болот. Мындайча айтканда, ушундай бир чөйрөдөн үзүп, баягындай бөтөлкөлөш, Кудай сактасын, жамандыкка тартып аткан чөйрөсүнөн ажыратыш керек биринчи. Анан бирөөгө шылтап салып берип койбой, үй бүлөсүнөн бирөө чыгынып бөлүп, ошонун жанында болуш керек. Сөзсүз баягы дем салгандарга алып барам десе так секирип качат да. Ошо дем салганды үйрөнүп, бир тууган убакыт ажыратып, 1 айбы, 2 айбы ал бир тууган эненин ичинде жакындаш болгон, көңүл буруп, ошол адамга өмүрүн сайып кишини арнасын. 1-2 ай кыйынчылык, бирок канча өмүрүн сактаганга себепкер болот буюрса. Кийинки суроо, эми аракты кое турган заман келди, туугандар. Арак ичип эч ким жакшылык тапкан эмес буга чейин, мындан кийин дагы таппайт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтып атат: "Ичкилик, арак бул жардык жамандыктын башаты" деп. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям бөлөк бир сөздө айтып атат: "Мусулман адамдын жүрөгүндө аракка болгон сүйүү менен имандын күчү эч качан бирикпейт" дейт. Аракты ичкен сайын имандын нуру алсырап, барып имандан чыгууга, Кудайдын астында кайырдын болууга жетелеши мүмкүн да, туура эмес сөздөрдү айттырып. Имандын нурун кетирет, имандын нурун алсыратат күчүн. Жигиттер колго алалы, бирибиз мынтип арак ичип жүрсөк, экинчибиз дигинтип психотроптук заттарды алып, наркотика, баңгизатка берилип жүрсөк, эртең мекенди ким коргойт? Мекен үчүн ким күйөт? Динге ким бекем туруп берет? Ким келечек муунга тарбия берет эртең илим билим жаатында? Болбойт жигиттер. Кудай Таалам эч качан көтөрө албай турган нерсени моюнга жүктөбөйт. Жигит болгондон кийин көк чалгы аршкыр болуп, ыйман менен, ынсап менен,
баатырлык менен бул нерселерди басып өтүш керек Кудайга жалбарып. Аллах Тааланын бул ааламга койгон өзүнүн өзгөргүс мыйзамдары бар туугандар. Пенде өзү өзгөрүүгө аракет таштамайынча Аллах ага жардам бербейт. Аллахтын мээримдүүлүгүндө, ырайымдуулугунда эч күмөн жок, күдүк дагы жок болгону адам өз кишине аракет жасаш керек туугандар. Кийинки өтө бир зарыл, тагдырды чагылдырган суроо келиптир. Ассаламу алейкум дейт. Менин сизге айтайын деген суроом төмөнкүдөй. Жолдошум экөөбүз 12 жылдан ашып баратат жашап жатканыбызга. Мен бир турмуш көргөм, бир кызым бар. Жолдошум мурда үйлөнгөн эмес. Биз балалуу боло албай жатабыз. Аракет кылдык, эко жасаттым, 5 жолу, 2 жолу болуп боюман түшүп калды. Эми кайненем каршы чыгып жатат, ажырашкыла деп. Мени кет деп жатат. Макул, мен кетейин десем, жолдошум болбойт, кетпейсиң деп жалдырайт. Бар Кудайдан бул жашоо сыноо деп болбой жатат. Бирок апабыз такыр чалбайт, сүйлөшпөйт. Биз менен балдары, кыздарын дагы жибербейт. Биздикине туугандар группадан дагы чыгарып салган. Мен кыжаалат болуп жатам. Сөзсүз эле адамдар бала менен эле бактылуу болуш керекпи? Биз урушуп көргөн эмеспиз. Менин жашым 39да, жолдошум 42де. Жолдошум жакшы адам. Жакшы көрөм, ажырашкым келбейт. Дагы эко жасатам деп жатам, үмүтүм үзүлбөй жатат. Үмүтүм үзүлбөгөн жерге барсам болобу кайрадан дейт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтат, ар кандай оору учурунда, бул дагы Кудайдын тагдырга жазганы да, карап аракет кылып көрүш керек. Үмүтсүз шайтан ар бир оорунун шыпасын берет, бир гана картайып улгаюудан, анан өлүмдөн башкасын дейт. Аракет кылып көрүңүздөр. Мүмкүнчүлүк жетип атса акырына чейин күрөшүп. Анан экинчи тараптан эми ал өзүңүздү ошол күйөөңүздүн, жолдошуңуздун апасынын ордуна коюп көрүңүз. Балам балалуу болсо деп атат да, ал мурда кийин турмуш көргөн эмес экен. Ошо балам жок дегенден макул. Жубан алды, ушундай балалууну алды, сооп калам деп. Мен биягы балалуу болуп кетсе деп, ар бир ата эне эле ошондой үмүт кылат жакшы мааниде. Аны сөз каршы душман көрбөңүз, жакшы сөзүңүздү айтыңыз. Кудайым буйрса дарыланыңыздар, баардыгы өз ордунда жакшы кете берет, Кудайым буйрса. Кийинки суроо. Ассаламу алейкум устаз, мен 18 жаштамын, бир кыз менен 1 жылдан бери сүйлөшөм. Ал коңшу айылда, мен аны Бишкекке иштегени коңшу айылынан дейт. Мен анан Бишкекке иштегени келдим. Ал кыз да Бишкекте жашап жатат, үй бүлөсү менен экөөбүз нафсыбызга жеңилип кошулуп койдук. Кээде ушундай сөздөр окулат, мурунду чүйрүбөш керек, бул жашоо. Туура эмес иш кылгансыздар, күнөө кылгансыздар, нафсыбызга жеңилип кошулуп койдук дейт. Апасы менен таанышкам, сага беребиз дегендей кылды. Ал менен алдым, башка 2-3 балага алданган экен, өзү айтты, эгер сүйлөшпөй башка кыз алам десең, дагы эле кеч эмес деди. Бир тууганым иним кылгылыкты кылып, кылжыйыпты бууп, боесун кандыргандан кийин эми менден келип туруп, болду адамдан үйлөнсөм болобу жокпу деген кеч болот. Аны ошол арам мамилеге бара элек туруп ойлонуш керек. Ошон үчүн сиздин бул тообо ишиңиз эртерээк ошол кызга үйлөнүп, жакшынакай нике менен алып кетишиңиз керек болот. Кудайым буйрса, ошон менен кылган ишиңизге тообо кылган болосуз. Анан ар кимге жар салып, мага чейин мындай болгон экен, дигиндей болгон экен дебеңиз, ал ишенип сизге айтып атат сырын. Кудайга тобокел кылып, өкүңөр тең намаз окуп, келинчегиңиз жоолукка келсе, жакшынакай намаз окуп, Аллахтын астында тообо кылып, муну эч кимге жайбай, мындан кийин Кудайым жакшынакай бала бере турган болсо, тарбиялап, бул жагын жакшы акбарак менен алып кетишиңиздер керек болот. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатуху. Устаз дейт, кандайсыз дейт, сизге суроом бар эле. Кудайга шүгүр, Аллага миң мертебе шүгүр. Турмушка чыга турган жигитимдин ата-энесине менин үй бүлөм жок деп койду, бербейбиз деп. Азыр эми жигитимдин атасы да жок деп алган. Жок дешти. Жигитим да азыр ата-энем не десе ошол деп жатат. Ошого эмне кылсак болот? Жигитим менен азыр сүйлөшпөй элес. Жигитим деп айтпаңыз. Шариятта күнөө болот. Эми ошол себептен экөөңүздөр бир аракет кылыңыздар. Ар бир ата-энеге балдар ынак жүрөктөрүнө жакын болот. Сиз апаңызга айтыңыз, апаңыз атаңызга айтсын, бала айтсын. Эгер Кудай жакшылык менен кошо турган болсо, ушу бизди бириктире көр. Анан дүйнөбүзгө, акыретибизге зыяныбыз тийип калса, Кудай өзүң алыс кыл деп күнөө ишке барбай сүйлөшпөй турган бул эң туура болот. Аллах билүүчү. Куранда акыйкат келет. Бул дүйнөнүн мыйзамдарынын бири Кудай бекиткен. Кээде силер бир нерсени жакшы деп ойлойсуңар, бирок ал нерсе силер билбейсиңер да, алысты көрө албайсыңар дейт Аллахым. Кайыпты билбейсиңер, эртең күндүн кандай болорун, эмне болорун, кандай өтөрүн билбейсиңер. Балким бул нерсе силерге жамандыкка себеп болуп калышы мүмкүн дейт. Ошол себептен ата-энең айткыла, истихара намазын окугула 3 күн катарынан. Кудайга кеңешип, жакшы боло турган болсо ата-энени көндүрүш керек. Ассаламу алейкум устаз, тунук деген ысым кыз кишиге болобу дейт. Болот, мааниси жакшы. Анткени пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ат коюу маселесинде кана югайру ал исмал кабиха факат.
жаман аттарды гана жакшы атка өзгөрөт эле. Тунук жакшы, тунук ыйман, тунук акыл деген мааниде болот. Кийинки суроо: ассаламу алейкум, кандайсыз устаз болуп калыптыр? Аллага шүгүр. Сизден бир кеңеш сурап кайрылдым. Менин байкем ажырашкандан кийин өтө көп жерге колун сурап барышты. Молдого окуталы дешет. Үйдөгүлөр кыздан көрөт дейт, бирок ыраазы болушпайт, кайтарышат дейт. Байкем жакшы динден дагы түшүнүгү бар, көп болду ажырашканына, сиз эмне дейсиз дейт. Мындайча айтканда, ажырашкан биринчи жашоосу болбоду, кийинкисин үйлөнө албай жүрөт деп атасыз да. Динден жакшы кабары бар болсо, көрүнгөнгө барып дем салдырбай, өзүнө өзү дем салсын дагы, аракет кылып чыгынсын. Же болбосо байкеңизге ким жакын, жакшынакай барып байке, балким сиз көңүлүңүздө бирөөнү бир самап жүргөндүрсүз деп, ошо жүрөгүндөгү ойду, мындай чийлешип калган ойду жандырып, аракет кылыш керек. Акыл эси жайында болгон, табият мындай жакшынакай ден соолугу жакшы болсо, балким ичинде бир нерсе бардыр. Аны түшүнбөй эле мажбурлап аткан чыгарсыздар. Ошон үчүн байке менен чечилишип, жазылышып сүйлөшүш керек. Анан өзүнө өзү дем салсын, анан жашын өткөрбөй үйлөнсүн. Бул көйгөй эмес да. Илгери адамдар канчалык эрте үйлөнсөк деп тырышат эле, азыр адамдар үйлөнбөйбүз деп кууратып атышат. Андай болбойт туугандар. Эркек болгондон кийин үй бүлө күтүп, эртең картайып баратканда бала чака колго бут болуп, жакшынакай эли жерге жакшынакай бир пайдасы тие турган болуш керек. Кийинки суроо: ассаламу алейкум устаз, кандайсыз дейт. Устаз, мен 18 жаштамын. Бишкекке келип мебелди иштегениме жарым жылдын жүзү болду. Уже мастер болуп калдым дейт. Шеф менен мамилем атам менен баланын мамилесиндей дейт. Негизи бул суроого өткөндө жооп бергенбиз. Кудайга шүгүр дейт. Биз буюрса чоңсек ачабыз деп жатабыз. Дуа кылып коюңузчу устаз. Иш алдында дагы кетсе, Аллах буюрса, сизге бир эмес 2 диван подарка кылабыз. Иншалла, Аллах сизден ыраазы болсун. Бирбек байке менен Азизден дейт. Садагыңыз кетейин. Азиз бир тууганым, Бирбек байкеңизге салам айтыңыз. Жакшы ниет жарымырыз. Кудайым ошо күнгө жеткирсин. Ооба, канакей, колуңуздан өнөр тууп жакшы бир даражага жетишиңизге Кудайым тилектешпиз. Кудайым өркүнүңүздү өстүрсүн. Кудайым буюрса, менден да жакшы китептер жазылып атат. Сизге белек бар, Кудайым буюрса. Кудайым белегиңизди кабыл кылсын. Ыйманыңызга бекем, үй бүлөңүзгө тың, эли жерибизге пайдаңыз тийген мыкты инсандардан болуңуз. Кийинки суроо: ассаламу алейкум устаз, кызга Каусар Ясине деген ысымдарды койсок болобу? Болот. Каусар бейиштен аккан мүрөк суу, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга берилет. Кыямат үммөт ошол жерден пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам колунан эң чоң белек катары ичет. Ясина Курандагы келген, мааниси жакшы, койсоңуз болот иншалла. Кийинки суроо: саламатсызбы дейт. Эгер кеч же ыңгайсыз учурда жазып жаткан болсом, кечирим сурайм дейт. Жок, жакшы, бардыгы жакшы. Атым Нургүл дейт. Менде нике маселеси боюнча суроо бар эле. Нике кыюуга тоскоол болбогон эркек менен аялдын ортосунда эркек сен мага турмушка чыгасыңбы деп сурап, аял ооба чыгам, сеники болом деп айткан болсо, ортодо никелешүү болуп калабы? Эч кандай күбөлөр жок, экөө гана сүйлөшүү учурунда ушундай диалог болгон болсо, нике кыйылып калган болобу? Нике оңой олтон кыйыла бербейт, күбө жок болгон болсо үлөтпөйт. Туура, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам хадиси бар, 3 нерсенин чыны да чын, жалганы да чын дейт да. Мисалы, тамашалап нике кыйып күбөлөр бар болуп өтө тургандай болсо, нике байланат дейт. Кулчулук заманында кулду азатка чыгарса, азатка чыгып кетет дейт. Же аялына нике кыйылган соң жакшынакай шарты менен ойноп отуруп тамашалап, талак бердим мен сага деп таандык кылып өткөн чакта айтса, анда да түшүп калат да. Ошон үчүн бул жерде күбөлөр жок экен. Этиятташ керек. Мындан кийин нике түшкөн жок, бирок кийинкисинде этиятташыңыздар керек болот. Кийинки суроо: ассаламу алейкум устаз дейт. Менин ата-энем менен болгон мамилемде маселе болуп жатат. Атам энем ажырашып кетишкен. Атам менен турам, апама катташтыргысы келбейт. Атамдын кандай кылсам болот? Сиз атаңызга кандай мамилеге кылсаңыз, Кудай тараптан апаңызга да ошондой мамилеге буйрулгансыз, карындашым. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга келип адамдар сурашкан. Ата-энем чакырып калса кимисине жооп берип калам? Кээде ушундай кыжаалат болуп каламын дегенде, энеңе, анан төртүнчүсүн атаңа дейт. Бир адам келип, апама жакшылык кылайын десем кайтыш болуп кетти, кимге кылам эми? Апам көз өткөндөн да сооп жөнөтө аламмы десе, лака мин хала, таяжең барбы дейт. Апаңды мисалы сиңдиси же эжеси бар десе, ошо таяжеңе жакшы мамиле кыл, апаңа кудум жакшы сооп кылгандай, жакшы мамиле кылгандай сооп жазылат деп келет. Атаңызга билдирбеңиз, бирок апа да байкуш аял заты. Сөзүңүз да аял заты, жакшы билесиз. Жакшы мамиле кылыңыз, балким экөөнү Кудай себепкер кылып жараштырып, кыялыңыздагы максаттар орундалып калат иншалла. Биз дуа кылалы. Ассаламу алейкум устаз. Таятам мисалы муну жогоркудай түшүнсөңүз болот да. Садаканы парыз болбогон кошумча чыгара турган, алына күчүнө жараша чыгара турган садаканы жарыя купуя дагы берсе болот. Аллах билсе болду дегендей. Ошол апаңызга дагы Аллах билсе болду, жакшы мамилеңизди жасап отурасыз.
Кийинки суроо: Ассаламу алейкум устаз дейт. Туугандар, мен бир аз үзүр сурайм, неге дегенде үнүм кичине бүтүп турат, бирок ойлойм иншалла үнүм жетип атат деп. Болгону жигиттер жанагындай кумар оюнуна баткан, арактан арыла албай аткан жигиттер биз кичине эсибизге келели. Анан күнөө кылып атса деле жумшак айтып боло берет деген сөз эмес. Жигит деген эстүү болот, жигит деген эртүү болот. Ал бир гана үй бүлөсүн эмес, калың элдин көйгөйүн көтөрө турган, калың элдин кызматына какыйып тура турган адам болгондон кийин жигиттер Кудайга тооба кылып, тобокелчи тобашат дейт. Колубузга алып, үй бүлө күтүп, ата энебизге, эли жерибизге кадимкидей бир пайдабызды келтирсек, мына ошондо Кудайымдын берген топугу менен мактоого татыктуу өмүр кечирген болобуз. Ассаламу алейкум устаз дейт. Таятамдын байкесинин уулунун кызына үйлөнсөм болобу же узактан үйлөнгөн жакшыбы? Сурооңуз кайталанган. Ооба, чындап эле. Узактан үйлөнүңүз, ошол кыздын аң сезимине төрөлгөн балага да жакшы болот. Азирет Умар пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи сөздөрүн ушинтип жеткирет: алыстан үйлөнгүлө деп. Жакындан үйлөнүп отуруп 5 жыл болуп кеттиңер, кыйналып кеттиңер дейт да. Кийинки суроо: Ассаламу алейкум дейт. Менин күйөөм экинчи аял алыптыр, аны билген эмеспиз. Ал мени жакшы көрбөйт, көңүлүм жок сенде деп айтчу мурунтан. Бирок урушуп кетсек эле кет деп айта берет. Бирок мен кетпейм, аны жакшы көрөм. Эми ал экинчи аял алды дейт. Экөөбүзгө бирдей мамиле жасай албаш, мен жакшы билем. Мындайча айтканда адилетсиз экен да күйөөңүз. Чыдай албай жатам дейт. Кетип калсам кандай болот? 3 балабыз бар, ортобузда көп маселе болгон, туура эмес чечим кабыл алыштан коркуп жатам. Эми ал зина кылган жок албетте. Канча жанагындай зина кылып арам мамилеге баргандар бар. Бирок андай көп аялдуулук болгон учурда шарият тараптан, ыйман көз карашынан динде адилеттүү болуш керек болот. Күйөөңүздү чакырып ортого коюңуз маселени. Адилеттүү болуңуз, жакшынакай караңыз деп. Эгер акымды бере албасаңыз, аны да ачык айтыңыз деп, сиздер чоң адамдарсыздар, маңдай теске отуруп айтыш керек. Анан эркектер кайрылуу, өзү адилетсиз болуп атсаңыз, шариятта бар нерсени, бирок кимдерге бар адилеттүү болом дегендерге антип кыянатты кылбаш керек, зулумдук мамиле жасап кыянатты кылбаш керек. Анан экинчиден, бала чакаңызга карашыңыз керек. Улам үй бүлөнү мындай бир санын көбөйтөнгө менен болбой калат. Антип аялды кордобош керек туугандар. Кийинки суроо: Ассаламу алейкум устаз дейт. Бисмилля. Мен 2 дос балам менен 1 айга чугул чогуу иштедим дейт. Иштин башында сурагам: канча төлөп бересиңер десем, жакшы эле чыгат, кабатыр болбо деп койгон. Эми акчаны берерге келгенде такыр башка сүйлөп жатышат. Мага 25 миңдин деңиз, миңден эмес. 25 миңдин тегерегинде беребиз дейт. Бирок өздөрү 100 миңден ашык алышат экен. Эмнеге андай десем, сен жаңы эле иштеп жатасың, биз деле жаңы иштегенде ошондой эле алганбыз деп жатышат. Менин акыма кирип зулумдук кылышпай элеби? Биринчи маселе. Сизден кемчилик кеткен, баардыгын башында деталына, ийне жибине чейин такташ керек болчу. Атүгүл Аллах Тааламдын сөзү Кур'ан-ы Каримде айтат: эгер бир алыс көмөөнөткө, узак убакытка карыз бере турган болсоңор, жазып койгула ошону дейт. Алымдар айтат, бул баягы жазып коюш милдеттүү түрдө эмес, бирок жазып койгон жакшыраак дейт да. Эртең эмне болуп кетет биз билбейбиз адам. Адамды сапарга чыкмайынча, чогуу жашабанын кыял мүнөзүн толук билмейинче, алыш бериш кылып сиз айткан ушундай нерседе билмейинче, аны ыймандуу же жакшы жаман же такыба Кудайдан коркот коркпойт деп баа бериш кыйын болот. Биринчи келбетте баардыгы эле күлүп чайнап жакшыдай сезиле берет. Жогорку нерселер керек. Биринчиден тактабаганыңыз үчүн кемчилик сизден кеткен бир тууганым. Анан экинчиден тажрыйба, опыт деп коет. Тажрыйба маселеси кандай? Балким алардын алып аткан 100 миңдиги сиздин ишиңизден караганда тажрыйбасы көп болуп, практика көп болуп, мол болуп, көбүрөөк ошонун барабарында акча алгандай иштеп атышат. Мисалы, стройка маселесинде деле жөнөкөй подсолник бар, мындай кетет, разнорабочий кетип анан чоң мастерге чейин кетет го. Бирөө бурчатканы жайып берген эле болбосо, ошону туура үйү менен чаап түз эртең түшүп кетпей тургандай деңгээлдер бар да. Эгер ошондой болсо, аны адилеттүү чечиш керек. Анан баардыгыңыздар бир кыл эле ишти кылып, сиз деле үйрөнүп эптеп калсаңыз, анда болбойт, ал инсаптуулукка жатпайт. Анда айтыш керек. Жакшы эле дегенсиңер го, 100 миңден астында 25 миң жакшы эле эмес да. Аны 2 класстагы бала деле айтат деп. Уруш чатакка барбай, жакшынакай чечиш керек. Бул дагы сизге кийинки турмушуңузга, келечек турмушуңузга эмне болуп атат? Алдыдагы иштериңизге сабак деген сөз. Ассаламу алейкум устаз дейт. Мен турмушка чыкканыма 11 жыл болду. Ушул убакытка чейин жолдошум мага кийим жана башкаларды алып бербейт. Өзүм иштеп, кыскасы өзүмдү өзүм обеспечение кылам. Камсыз кылам. Ушул кандай болуп калат? Чыдап жашашым керекпи? Кандай кылам? Кээде сабырдан чыгып кетем. Мындайча айтканда, аял болуп, аялдын кызматын аткарып, эркек бакпай, эркек кызматты да аркалап жүрүпсүз да экесе.
күйөөнү чакырыш керек, айтыш керек, мен үйдө аял сыртта эркектин дагы жумушун аткарып атам. Жагабы жокпу эми акыйкат ушундай. Намысың ойгонсо жашайлы, а болбосо кой анда деп мени дагы бага турган, менин да кадырыма жете турган эркек бар деп коркутуш керек. Эми 11 жыл күтүп кандай болуш? Ошон үчүн эркектер андай болбойт. Аял күйөөгө тиет, эркек аялга тийбейт эч качан. Эркек эрктүү болот. Ошол себептен ар бир эркек үй бүлө күтүп атканда ошону багам деп, сүйөмүн, күйөмүн, кыянат кылбаймын, кор калтырбаймын, алыма, тапканыма жараша багамын деп алат да. А сиздерде орун алмашып калыптыр. Мындай эркектер бул дүйнөдө коомдо сүрүлүп калат. Кабырды акыретти айтпайлы. Ошон үчүн эркектер антип намыссыз болбош керек. Күйөөңүз чакырып айтыңыз. Кой анда мени эптей турган адамга барайын деп намысына тийиңиз. 11 жыл намыс ойгонбоптур. Ушул сөзүңүздөн намыс ойгонуп иштеп багып калса жакшы. А болбосо сиз эки эсе жүк болуп атпайбы? Кудай сактасын. Ажыраш деген сөз эмес, болгону намысын ойготуш керек, айтыш керек. Андай эркектер Кудайдан корккула, Кудайдын каарына каласыздар. Кудай болбойт андай. Үй бүлөнүн орду алмашып калса, жашоо өз нугунан ажыраган болбойбу? Жашоо өз нугунан ажыраган болот. Ассаламу алейкум устаз дейт. Интернетте видеолор жүрөт. Атаңа же апаңа сооп багыштагың келсе Меккеден Куран китеп алып, ошол жака таштасаң элдер окуган сайын ата-энеңерге сообу тийип турат дейт. Бизге айтсаңар биз алып коюп беребиз деп жатат. Ушуларга кандай ойдосуз? Алдын ала рахмат, Аллах ыраазы болсун. Ооба, эгерде чындап ошол сиз которгон алыска аралыктан сиз салган же которгон акчаны барып китепти алып, ошого жанагындай жөн эле китептер коюлбайт. Вакф, Кудайдын мүлкүн өткөзүп атам. Бул кыймылсыз мүлк негизи болбойт эле, бирок зарылчылык үчүн бул адамдар дүйнө жүзүнөн келген мусулмандар булуң бурчунан окуйт деп жанагындай мөөрүн басыш керек. Китеп бар го, китептин башына вакф деп мөөрүн басат. Басып киргизип, эми отчет катары эч ким дагы рыя кылып аткан жок, акчаңыз текке кетпеди деп. Шулуундар, алдамчылар көбөйгөндө адам аргасыз болот ошол нерсеге. Ал жакшы эле нерсе. Ошондой кылып сизге отчет кылып жөнөтүп атса, ишенимдүү болсо, анда кылсаңыз болот. Анан эми ар кандай болот? Мекке менен Мадинага дүйнө жүзүнөн бирөө хидаят туура жолду издеп келсе, бирөө уурулук үчүн келет. Аялдын кейпин кийип алып кирип урдап коюш ыктымал. Эми андайлар аз деңиз, бирок бар да, жок эмес. Ар кандай сыноо экен эми. Ошон үчүн так тастыкталган болсо жөнөтүңүз. Же болбосо сиздин айылыңыздан тааныштар кетип атса, ошо акча жөнөтүп дайындап, бирок бир нерсени унутпаңыз, баса белгилеп, Куранга вакф деген нерсени коюп мөөрүн, анан киргизиш керек деген сөз. Бул сооптун эң чоң ыкмаларынын бири. Мындан башка суу чыгаруу бар. Жетим жесирлерге көмөктөшүү, мына кыш кысым турат. Ошолорго дагы жардам берүү маселеси бар. Ассаламу алейкум устаз, сизден өтүнүчүм дейт. Куран жаттай албай жүрөм, жана жашоосуна пайдасы нерселерден Аллах алыс кылсын. Тапканы, жегени, ичкени адалдан болсун деп, ишкерлик менен тапкан акчасын зекет садагага жарамдуу адал болсун деп дуа кылып коюңузчу. Аллах Тааламдын ыраазычылыгы үчүн чоң рахмат, аты жөнүм Расул дейт. Аллах Тааланын ыраазычылыгы үчүн мен дуа кылайын, азыр Меккедемин. Кудайым буйрса Аллах кабыл кылсын. Аллахтын ыраазычылыгы үчүн сиз да аракет кылыңыз бир тууган. Бул чоң сөз, Алла ыраазы болсун деген. Куранда Аллахым айтат, бул чоң жоопкерчиликтүү. Алланын ыраазычылыгы бардык нерседен өйдө жогору турат дейт. Аракет кылса берекет берет Кудайым. Сиз аракет кылыңыз, умтулуңуз. Аллах Таалам сиздин аракет ар бир кадамыңызга береке берет. Анткени Аллах Тааламдын казына чексиз. Адам бир аз тырмышса, Кудайым берет ар жагын. Сиз аракет кылыңыз, иншалла мен дуа кылайын. Ошол нерсени көксөңүз, анан жөн эле каалоо менен калып кетсе болбой калат бир тууган. Ниетиңиз жакшы экен, бул 50%. 50%ын аракет менен тастыкташ керек буйрса. Анан Куран жаттай албай атам деп сиз эртең менен эрте турганда биринчи окуган, даарат алып биринчи окуган китебиңиз Куран, жатарда акыркы даарат менен окуганыңыз Куран болсо, эске тез жаттайсыз, эс тутум күчтүү болот. Экинчиси, жаттаган сүрөнү эле бир аз болсо да жаттап намазга салсаңыз жатка окуп, ошол эс тутумду өтө күчөтөт буйрса. Анан такыбачылык шарт. Ассаламу алейкум устаз дейт. Кандайсыз? Мен үйлөндүм, бирок бир айга жетпей ажырашып кеттим. Апасына менин апам жөнүндө жаман нерселерди айтып ажыраштырып алды. Кыздын апасы эми кайра бизди сотко берип кыйнап атышат. Эмне кылсам болот устаз? Аллах сизден ыраазы болсун. Биринчиден, учурдан пайдаланып бир аз жаштарга токтоло кетейин. Урматтуу жаштар, биздин эли жердин, мамлекетибиздин, Кыргызстан элинин келечек муундары үйлөнөрдөн алдын ошол нерсеге бышып жетилип, бир, ниетти тереңирээк, узагыраагынан коюп, эки, үчүнчү, үйлөнүү бул оюнчук эмес экенин жон тери менен сезип, анан төртүнчүдөн туугандар, улам төшөк жаңыртып ажырашып кетти деген ой нерсе эмес. Балдардан да жаш болсоңуз дагы көп нерсе сизден суралат.
талак бербейм деп эркектер, аял жөнү жок талак сурабайм деп үй бүлөнүн кутун качырбай жашаганды үйрөнүш керек. Мына биздин алыска барбайлы ата бабаларыбыз ондон ашык бала чакалар тарбиялап жакшынакай жашап келди. Анан урматтуу ата энелер, азыркы жаштар акылдуу болот, ойлонгондору да бөлөк. Сиздердин Куда тарап менен келишпей калган нерселердин араздашуулары балдарга чагылбаш керек. Азыр бул бала жаш болуп туруп акыл үйрөтүп атат дебеңиз, айтылган сөзгө көңүл буруңуз. Ошо балаңыз ажырашып кетип, башка бир жакшылыкка жетпейт да. Ындыны ойт, көңүлү калат, оңой эмес. Кудай насип кылып кошуп атса, сиз кантип ал никеге каршы чыга аласыз? Ошон үчүн болор болбос себептен эки куданын кайым айтышканы жаштардын никесинде таасир этпеш керек. Этияттанып, азыр сотко бербей, кичине ачууңуздарды басып, белек согаларды берип, жакшы бир оңдоп кеткенге аракет кылыңыз. Ошондо деле болбой көбөшөрүп, жок такыр эле бербейбиз десе, анда айткандары болсун, өздөрү эртең өкүнүп баштары мыкчып калышы мүмкүн. Жашоо ошондой, Кудайым бир сабак берет, жараткан 2 сабак берет, 3 сабак берет. Аллахым мээримдүү. Ваяфу ан касир. Куранда келгенде көп нерсени кечирет. Адамга сый мамилеси, боорукер, мээримдүү Аллах Таалам. А бирок пенде ошол нерсени шүгүр кылып убагында баамдап, бакытты кармап калбаса, эртең бул турмушта Аллах ушундай сабак кылган, башына муш болуп тийгенде, башын мыкчып калат, бирок андан эч кандай пайда чыкпайт туугандар. Ошон үчүн ажырашуу эч качан жакшылыкка алып барган эмес. Жаман аял болсо да барып жакшы болуп кетиши бар. Жаман бала болсо дагы жок дегенде ошо балдарынан жамандан жакшы балдар чыгып калат. Сөзсүз эле жамандан жаман деген сөз жок. Сөзсүз эле бир үй бүлө куруш үчүн бардыгы идеалдуу болуш шарт эмес. Ал мурдагы алтын муунда деле туугандар. Биринин кыйшыгын бири түздөп, биринин бөксөнүн экинчиси толтуруп отуруп үй бүлө курган. Биз ойлойбузбу? Алтын муунда бардыгы эле үлпүрөп калган деп, туура? Алардын ыйманы, акыл эси, диндарлыгы жогору. Бирок алардын заманында кемчилик болгон. Мугис деген сахаба болгон. Кулдар заманын Барира деген аялга үйлөнгөн. Анан кийин ислам дининде азатка чыгаруу мүмкүнчүлүгү болгондо, аял киши ислам шарияты боюнча азыр кулчулук жок, Кудайга 1000 мертебе шүгүр. Илгерки шарият өкүмү боюнча күн кезинде, кул кезинде аял кишини мажбурлап эле жанагынтип үйлөп кое турган болсо, азатка чыккандан кийин, эркиндикке чыккандан аялдын эрки бар тандоого. Башында тандоо болгон эмес да, мажбурлап коюшкан. Ошондо Барира деген аялга тандоо беришкен, бул күйөөң Мугис менен каласыңбы жокпу дегенде, жок деген. Көрөйүн деген көзүм жок, мен өзүмдүн башка тандам бар. Эгер шарият боюнча менин тандам болсо, мага өзүм жайыма койгула дейт. Байкуш Мугис ушунчалык аялын мурда жакшы көргөн экен, ал болду, күйөөм менен жашабайм деп шариятты укуп берип атпайбы тандоо. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ортого салат. Мына могу китепте Бухари Муслимде Саид Багдадиштагы кенен айтат. Анан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам диги аялды кашына чакыртып айтат: эгер мүмкүнчүлүк болсо менден келип суранып атат, жашап кетсеңер эми ошончо жыл жашадыңар десе, о Аллахтын элчиси, бул сиз мага буйрук катары айттыңызбы, шариаттын өкүмү катары, же ортого түшүп айтып атасызбы дегенде, балким ортого түшүп айтып атам дегенде, Аллах Тааланын элчиси, анда сиз капа болбосоңуз мен өз оокатым көрсөм. Мурда ошондой болуп жашадым, шариятта укук берилип атса, анда мен азатка чыкканда, мен мурда тандаган эмесмин, башка менен тандайм, үй бүлө түтүн булатып жашасам дейм дейт да. Анан ошол себептен туугандар антип мажбурлап, антип мындай бир кыйынчылыкка эметпеш керек. Мурдагы заманда деле болгон андай нерселер, бирок үй бүлө сабырдуулук менен, бүгүн болбосо эртең жакшы болот деген илгери үмүт менен үй бүлө болуп кеткен да. Кийинки суроо түшүмдү жооп бериңизчи сураныч дейт. Ассаламу алейкум рахматуллах. Суроом мындай дейт: мен 3 жолу түш көрдүм дейт. Биринчи коллегамдын алдында куфтан намазын окуп жатсам, бир рекетте колу менен тийишип, экинчи рекетке саждага кетейин десем, катуу кармап, намазымды бузат экен. Анан айтты: мен таң калып атам, мага жин кирип кетти окшойт дейт. Экинчиси, казак аалымынын видеосун көрүп калам, мындай дейт: досторуңдун эң жакшысы Меккеде жүргөн досуңа, о Аллахым, досумдун ажылыгын кабыл кыл деп айткан адам деп ошол жерде ыйлап жиберипмин. Ойгонуп кетсем ыйлап жатам дейт. Үчүнчүсү, мен жашаган үйгө 2 жылан үй куруп алган экен, кабырдын тешигинче дейт. Жерден кара жылан кирип кетип атканын көрүп калып, жакшылап карасам, дагы бир чоң анаконда дейт. Сымалдуу жылан туруптур. Видеого тартайын десем, телефонум чөнтөгүмдө, бирок тартылбайт экен. Жылан мага умтулуп чагам деп жаткан экен. 4 түшүңүз бар экен да, сиздин түштөрүңүз тизмектелип калыптыр. Азыр унут электе биринчисин баштайлы. Намазда турган жериңизден тийишип атканы, демек жашоодо эгер чындап эле сиз аял киши болуп, жумушуңуз эркек адам болсо алыс бол.
чындап эле түшүңүздө тийишкен өңүңүздө да тийишип коюшу мүмкүн. Бир көз караштан башталат деген сөз. Бир көз караштан башталат деген сөз. Эгерде кайсыл бир аял затынын жумушу анан анын абийир намысы үй бүлөсү турса, эч ойлонбой үй бүлө ар намысын тандаса алай эле эч качан утулбайт. Анткени эркек адам үй бүлөнү кароого дагы, сарптоого дагы милдеттүү. Андай нерседе аялдын ыйманы кеткиче, уяты ынсабы кеткиче, жок, эркектин кыйналып болсо да күн түн иштегени милдеттүү болот. Ал учурда аял киши жумушунан чыгыш керек болот. Же болбосо ошентип жетиштүү биз мыйзамдуу өлкөдө арыз жазыш керек. Баланча мага ушундай жумуш учурунан пайдаланып, ыдык көрсөтүп атат, башка көрсөтүп атат деп. Азыр деген бүт камералар, башкалар иштеген заман. Этият болуңуз, жөн түш эмес. Экинчи, казак аалымынын айтып атканы умурада Кудайым буйрса Алла жолуна Меккеге, Мадинага ажылчы умура менен келет экенсиз. Кудайым эми чакырган болсо, тагдырда жазган болсо келесиз. Бул жакшылыктын белгиси. Үчүнчү, 2 жылан кирип калды деген сөз, үйдү таза кармап, дем салып жүрүңүз. Адамда суук көз деген бар. Кээде жакшы нерсеге деле суктанып койсо назар түшүп калат. Жаман нерседен деле ошого эртең менен кечинде дем салып жүрүүнүн зарылдыгы чоң да бир туугандар. Жаш баланы мисалы ала өзүнө дем сала албагандай жакшы көрүп эркелетип койсо, статуска, телефонго башка сүрөтүн койсо, адамдар суктанып койсо деле жаш балага назар тийип кала берет. Ошол сыяктуу кеп бул дагы. 4-чү түшүңүз, бир чектелген жерде чоң ит же арстан бир топ тааныштарымды мени кошуп кубалап жүрүптүр, анан мени көрүп калып кубалайт, бирок жетпейт дейт. Жетпей коет. Кайра көрөт, кайра жетпей коет. Биз баарыбыз биригип андан жашынып жатып алгандай болуп калыпбыз. Ушул түштөр акыркы жумада көрдүм. Сизден Аллах ыраазы болсун. Эми адатта баягы бирөөнүн жамандоосу сыяктуу тетири нерсеге айтылынат. Эч качан түштү тетири жорубайбыз, садака чыгарып коюңуз, түш акы жакшы болот иншалла. Анан түштүн өзүнүн дуалары бар, могу артында турган жашыл көчөттө ошол дуаларын айтканмын. Ошондо келет мисалы: о Кудайым, толук сөздүн ээси өзүңсүң, ушул түштүн жамандыгынан өзүң сакта деп кыргызча айтсаңыз дагы өтөт. Ассаламу алейкум устаз дейт. Ден соолугума байланыштуу даратым тез эле бузулат. Кээде намаз окууга киргенде азанды укпай эле намаз окуп коем. Сурайын дегеним, азанды укпай намаз окуп койсо болобу? Эгерде азан туура айтылып, намаздын убагы кирсе, намаздын үнүн укпай калсаңыз деле окуганыңыз өтөт. Маселе убакыт кирдиби жокпу? Азан өзү намаздын убактысында айтылат. Мечиттер алыс болуп, аз болгон жерде көп эле укпай калат да, алар намаз өтпөй калат анда. Ошон үчүн жок, убакыт кирүүсү эсеп. Азан укпай калсаңыз да убакыт киргенде окусаңыз болот. Сиз аял киши экенсиз, мечитке жамаатка барбайсыз, үйдөн окуйсуз, өтөт ооба. Кийинки суроо: ассаламу алейкум урматтуу устазым, кыз кишиге көкүл кырса болобу? Маңдайынан бир аз эле чач алдырып дейт. Эмне себептен? Жаш кыз болсо, чачын коюлатуу максатта болсо болот. Анан чоң адамга аял кишинин чачы болгон ошончолук көркү алдырганы жакшы эмес эми. Экинчи дейт, бизде эжекебиз акыретке узап кетти. Дуа кылып коюңузчу сураныш дейт. Эжекеңизди Аллах мээримин алсын, топурагын торко, ыйманын саламат кылсын. Мээримин алсын Кудайым. Докторлор жашоосу аз калды деп 1-1,5 ай деп мөөнөт беришти. Эжекебиздин оорусу өөрчүп кетиптир. Дуа кылып коюңузчу, азыр көзөт элек экен да. Биз көзөткөндөй кылып дуа кылып коюппуз. Докторлор айтканда ошол убакыт аралыгында бул жашоо менен коштошту, бирок эжемдин акыркы минуттага чейинки акылы тунук болуп, үмүтү айыгам деп турду. Ушундай учурда кандай кылса туура болот? Кантип акыретке аз калды, даярданыңыз деп жеткире алабыз. Эми ал киши өзү билет, улам басмырлап, өлүмдү эстетпеш керек, тирүү калыштын бир айламалын айтыш керек. Кудайым эгер тагдырыңызга жазса дагы көп күндөрүңүз алдыда. Үмүтсүз шайтан, көбүрөөк намаз окуп калыңыз деп. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям сүйүктүү кызы Фатима энебиз келип сураганда дагы акыретке кызым көбүрөөк намаз окуп, көбүрөөк сажда кылып, дуа кылып кал дейт да. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям эң сүйүктүү кызы Фатима энебизге айтып атат: эжеңиз көбүрөөк намаз окуп калсын. Канча өмүрү калса да Кудайга аманат, өмүрүнө береке берсин, ден соолугун чың кылсын. Алланын сөзүн үйрөнүп Куранды окусын. Анткени Куранда 320 миң харф тамга бар. Ар бир тамгага 10 миңден 10дон сооп берилет. Ошондо элестетиңиз, 3.200.000 мындайча айтканда өтө көп сооптор жазылат да. Азыр эжеңиз, ар бирибиз, не только сиздин эжеңиз, мен, сиз баарыбыз түз эфирди көрүп аткан башкалар да соопко муктажбыз. Куранды окуганга аракет кылсын, намазды калтырбасын. Анан Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям көбүрөөк салават айтсын. Сиздер жанындагылар улам жана күйүүтүн жарасын чукулабастан жакшы үмүт сөздөрүн айткан сүннөт мустахаб болот. Ассаламу алейкум дейт. Мен тиш жасайм, жазайм эмес. Кыргыз тилинде кордогош керек туугандар. Туура эми телефонда жазылып калышы мүмкүн, бирок ошондо да мындай иреттеп тактап койгон туура болот. Акчасын алдын ала 50% алабыз материалга деп, бирок кээ бирөө келбей кетеби деген күмөн бар. Алар келбесе мен унутуп калсам кандай болуп калат? Карыз болуп каламбы? Көбүсү келет. Тууганым мындай:
карыз болуп каламын дейт, көбүсү келет, кээ бирөө келбей калат деген күмөн бар. Ошо күмөндү чечүү үчүн бүт нерсе так болуш керек. Динде, шариятта айтылган. Баракты аласыз, каттайсыз, жазылат, күндөрү жазылат го. Ошонун тушуна азыр мынча акча берди, анан номерин деп сактап калыңыз, эң жеңил. Эң жеңил маселе. Мойнуңузга адамдардын акысын үйүп кетпеңиз да. Дин үчүн шейит кеткен адам дагы адам акысына кирсе, кабырында ошол нерсеге барымта калып, байланып турат. Ар бирин жазып коюңуз чекчейтип, сулуу кылып. Анан эртең байланышып ошол неге келбей калса кайтарып бересиз. Сиз иштеткен жоксуз да кайтарып бериш керек анын акысы. Анан келип жатса, анда өзүңүз айткандай материалга жана башкага колдоносуз. Эң жеңил чечим бар, жазыш керек. Дамыла дейт, күнүгө гусул ала берип чачым түшүп атат, гусул алганда чачка мас тартып койсом болотпу, башты жуубай эле дейт. Эгер гусул алып атканда эми улуу сөздү уят жок туугандар. Ал кээде маселенин жообун издейт, таппай калат да. Өткөн Америкадан бирөө чыгып сурап атат, ушундай дейт, канча издедим таппай калдым деп. Эгер гусул важип болуп аткан учурда, күйөөңүз менен мамиле болгон учурда чач жайылып калып, начисат чуккан болсо, чачтын түпкү мээсине, анан чачтын ар бирине суу жеткизиш керек болот. Анан эгерде башында гусул милдет болуп атканда чач түйүлүп турган болсо, аны жазыш шарт эмес. Ал учурда ошол баштын түбүнө суу жетсе болду. Ар биринин башына суу жетиш шарт эмес. Ассаламу алейкум Калысбек устаз, менин суроом төмөндөгүчө. Устаз, биз сизге күнөөлөрүбүздү айтып жатабыз, баарыбыз эле ошол күнөөлөр сизге айткан исаны элге айтасыз дейт. Зина, коррупция жана башка. Ошондо ал айткан күнөөлөрүбүз кайра ошончо болуп бизге күнөө болуп жазылабы дейт. Жок. Мен сиздердин атыңызды айтып, баланча убакытта деп шерменде кылган жерим жок да. Сиздин атыңыз айтылбай атат. Экинчиден, жалпы элде да ошол көйгөй бар. Адамдай эле баш болгондон кийин адамдын баардыгында эле бирдей алсыздык бар. Куранда баса белгилейт. Силерге ошол аял затына азгырылуу, аял затына эркекке азгырылуу, байлык азгырылуу жана башка алдамчылык бар депчи. Балким сиздин берген сурооңуз башка адамдардын көйгөйү болуп калат. Сизге жооп берүү менен ал адамдардын көйгөйүнө да жооп табылып атат. Анан бир чети сабак аларга. Балким бирөө билбей жүрөт, түшүнүгү жок дегендей. Үчүнчүдөн, жекече деп жазып коюшат, элге окулбасын деп. Аны жекече өзүнчө жооп берилет. Күнөө жазылынбайт. Балким бир адамдын оңолуусуна себеп болосуз сиз. Билбей жүргөнгө билгенине себеп болосуз. Эгер жекече эгер ат чыгып калса, анда жаман болот эле да. Айтканым дейт, бир адамга күнөөңдү айтсаң кайра жаңыдай болуп жазылат го дейт. Сиз жооп сурап атасыз, бул боюнча ушундай. Жекече болсо жекече, бул элге мындай бирөө ой деп өзүн такыба сезген менен анда деле кемчилик бар да. Жалпыга бул сабак болот. Бул сиз меники эле эмес, пайгамбарыбыз саллаллаху доорунан бери ушундай суроолор айтылып келген. Эгер ушундай болсо, мунун жолу ушундай болот деген сөз, белгилүү бир адамдын личность жеке өзүнө өтүп аткан жок, бирок адамга ушундай күнөө болсо, анын жолу мындай, тобо кылуу жолу мындай деген маселе. Ассаламу алейкум дейт, шам намазында Куран окуса болобу дейт. Болот. Болгону шам намазы кар баласы шашылыш убакыт, базарды жыйнайт, башка болот, үйүнө эртерээк барып куфтандан кечикпесин деген сөз. А болбосо башка бир хадистерде алымдар айтып атпайбы, бир намаздан бир намазга күтүп отурса, зикир кылгандай сооп берилет деп. Окусаңыз болот, зыяны тийбейт, чектөө жок ал. Алланын сөзүн 24 саат окусаңыз дагы болот. Болгону таза жерде, даарат менен болгон жакшыраак, кыблага карап, кир жерде эмес. Анан Куранды шылдыңдап эмес. 24 саат тынбай да окуй берсеңиз болот, бир тууганым. Саламатсызбы дейт, менин суроом, бозо ичпеш керек деп айтышат, харам деп, ошол үчүнбү? Кайсыл эле ичимдик, не только бозо, бир тууганым, кайсыл эле ичимдик көбүп, бул жана китабы ашырба деп коет, көбүктөнүп, көп убакыт туруп, ачып, кычып, мас кыла турган даражага жетсе болбойт. А бозо көпкө тургандай ал адам мас кыла эле турган болот, ал учурда болбойт. Жашан кези, бирок аны ким көзөмөлдөйт? Баягы бирөө илгери бир чоң алымдан сураган экен. Шым кийсе болобу деп. Кандай шым десе, юбканын ичинен, юбкалды ичет, ошонун ичинен десе болот деген экен, адамдар келип, шымды болот деп эле угуп кийип кетишкен да. Ошон үчүн жок. Жашан кезинде ачып кычып кетелегинде дегенди эч ким укпайт, ошон үчүн этияттаган жакшы. Бир гана боюнда болуп калган аял заты, башка нерсе болбой калса, анда да мас кылбаган абалда гана ичсе бир жөн. Туруп калыш менен ал көбүктөнүп мас кылат. А мас кылгандын азы да көбү да арам болуп эсептелет. Кийинки суроо, устаз, мен медреседе 3-чү курста окуйм дейт, сабактардан да жакшы, бар алхамдулилlah, Кудайга шүгүр дейт. Бирок мага алардын баары информация катары эле болуп жатат. Илимдин наамын сезип кызыга албай жатам. Чоң алымдар кантип аракет кылып илимдин лаззатын сезиштир, ырахатын дейт. Менин кызыгуумду арттыра турган кеңеш бериңизчи. Сиз айткан сөздөрүңүз жүрөккө жетет, устаз. Устаздарымдын катарына сизге да акыретиңизде дуа кылам дейт, садагаңыз кетейин. Массалама деп арабчада жазып коюңуз. Жазып коюптур. Сиздин ошол окуп атканыңыз азыр сизге билинбейт. Сиздин окуп атканыңыз ырахатсыз сезилгени менен ошонун өзү ырахат. Ар бир нерсенин учурунда эле сезилсе, анда адам ошол ырахатка машыкланып калып уланбай койбок да.
Мисалы бир адам студент болуп окуп атат, кыйналып атат. Миң түркүн ойлор келет агачы. Ушинтип кыйналып окуган мага зарылбы деп, шайтан бияктан ой салат, бияктан туугандардын сыноо келет. Анан ушул учурда окуп атканда кайсыл тармак болбосун? Илим, шарият тарабы, медицина тарабы, мамлекеттик мисалы бирөө, мындай бир компетенттүү органдарга иштеп окуп атабы мисалы. Кандай кыйынчылык болсо ар түркүн ой келет, шайтандан келет, нафсиден келет, жалкоолук, туугандардан тогошуп чыгат да, окуба дейт. Ошол учурда ал эч кандай ырахат биякта турсун, сиз айткан кыйынчылык башына келет. Бирок сабыр кылып ошол сыноодон өтүп окуп койсо, эртең бир даражага Кудайым жеткиргенден кийин окууну бүтүп элге иштеп кызмат өтөгөндө жанагы кыйынчылык тарткан күндөрү ырахат болуп анын эсинде калат. Бүгүнкү илим жолундагы кыйынчылык эртең ырахат болуп кайтып келет. Сизге ошондой сезилип атат азыр. Калтырбай окуй бериңиз, баары жакшы болот. Эртең ал баары эле боло бербейт да. Мисалы, сиздин сурооңуз мындай болуп атат да. Жазында көчөттү мына жашыл көчөт деп китепте атабадымбы? Жашында жанагы үрөндү, жазында үрөндү сээп коюп туруп эле, мен картошканы сээп коюп көлдө же баткенде жанагындай өрүктү эгип коюп туруп эле, же фасолду талас эгип коюп туруп эле, мен фасолдун буурчактын даамын татпай атам го дегендей кеп да. Жаз келсин, ото чөбүн отоңуз, күз келсин, кыш келсин, анан ошо кышында жанагына кышкы суукта сорпо кылып ичкенде кандай анан ырахатын көрөсүз. Жана картошканы куурдак кылып, дымдама кылып жегенде анан ырахатын көрөсүз. Илимди бекем окуңуз, эртең туура багытта окуңуз, бирок агымга кирбей. Ханафи мазхаб, Матуриди акыйда ахли сунна вал жама, эртең элге ак кызматыңызды өтөп таркатканда дал ошондо ырахатын билесиз. Жөнүгүздө санайбыз иним. Ассаламу алейкум дейт. Эгерде динге кириш үчүн шахада айтканда, шахада деген көөлүк келмеси. Ашхаду ан ла илаха иллаллах ва ашхаду анна Мухаммад расулуллах. Аллахтан башка ибадатка татыктуу эч бир кудай жок. Аллахтын элчиси жана пайгамбар Мухаммад саллаллаху алейхи деген. Шахаданын 8 шарты, ихлас якын жана башка болот деген. Эгер 8 шарты айтпай жок айтса кабыл болобу дейт. Кабыл болот. Жүрөктөн ошол ишенип, тил менен жүрөктөгү тастаганды айтса кабыл болот. Ал 8 шарт ал илимдеги адамдар үчүн. Койчуну алып келип 8 шартты айт десеңиз билбей айтып жүрсөм эмне болот? Ал мусулман болбой калабы? Ыймандуу адам деп кимди айтабыз? Ыйман деген эмне? Ыйман деген ошол жүрөк менен тастыктап, тил менен кайтабыз, ошол жете. 8 шарт билүү үчүн. Мисалы, бирөө Куранды окуп атат, караңыз. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Кул хуваллаху ахад. Ахад калкала. Ахады калкала экенин билбей атат Кутбижан. Бирок ахады деп окуп атат. Туура окуса ошол эсеп, эгер билбей атса, билсе нур үстүндө нур эле. Ол ошондой маселе. Ассаламу алейкум дейт. Мага ден соолук, ассаламу алейкум ага дейт. Ден соолугуңуз жакшыбы дейт. Ва алейкум ассалам рахматуллах. Кудайга шүгүр. Менин суроом, мен бирөө менен урушсам, бат кечирип жиберем. Кээде ошону мүнөзүм жакпай кетет да дейт. Күйөөм менен урушсам деле унутуп калам да, барып сүйлөй берем. Күйөөзүнүн мүнөзү оор, мен да сүйлөбөй койсом арабыз муздап калат деп, дайыма мен эле жүрөм, эмне кылсам болот? Сиз акылдуусуз. Шайтан азыр сизди төмөн түшүрүп атат да. Эми күйөөңөн кетсе да сен кечирим сурайсың деп. Үй бүлөдө экөө тең аксыз болсо ажырашып кетет. Балдар жетим калат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтат, эки адам араздашып кетсе эң акылдуусу биринчи салам берип мамиле баштаганы дейт. Демек сиз эстүүсүз, акыл эстүүсүз. Шайтандын сөзүнө кулак салбаңыз. Анан күйөөңүз орун алмашып калбасын, Аял киши таарынып назданат, эркектер таарынбайт. Эркек катары салаваттуу болсун күйөөңүз. Ассаламу алейкум устаз, сизге суроом бар эле. Жолдошум спорттон жыгылып калды эле, кантип намаз окуса болот? Отуруп окуса болобу? Тура албай атса отуруп окуйт. Мисалы, могул кыбла тарап болсо, азыр мына эфирди карап турбайбызбы? Ошол сиз көрүп турган тарапка Аллаху акбар деп колун байлайт. Киндиктин астына Ханафи мазхаб боюнча сананы окуйт, Фатиханы окуйт, Зам сүрөнү окуйт дагы. Мисалы, Фатиханы окуп, Ихлас сүрөсүн окуйт. Кавсар сүрөсүн дейли. Мындай кылып эңкейет рүкүгө. Субхан раббил азим деп. Турат, кыймылдай алса башы менен. Анан мындай кылып абадан бир аз рүкүдөн ылдыйраак мындай саждага барат. Рүкүдөн ылдыйраак кылып. Эгер отуруп ушинтип окуй алса. Отуруп такыр окуй албай атса, анда эмне кыласыз? Ал учурда анда жатып кыбла тарапка окуйт. Эми сиз отурат деп атасыз, ошондой. Кудай шыпа берсин. Аллахтын сүйүктүү пендеси болуш үчүн кайсыл амалдарды кылыш керек же намаз менен эле чектелеби? Жок. Динде көп буйруктар бар, ошол буйруктун башында намаз турат. Намазды окуш керек, биринчи парзды. Аллах таалам айтат, пенде парз буйруктарды аткармайынча менин ыраазычылыгыма жетпейт дейт. Парз алдыда орозо келатат, ден соолугу туура келсе парз орозосун кармасын, бай болсо зекетин чыгарсын. Эгер бай боло турган болсо өмүрүндө бир ирет ажылыкка келсин. Андан сырткары
кийинки орунда нафил ибадаттар бар. Эң жакшысы Кудайдын астында намазды бекем болсун, парыздарды аткарсын, адамдар менен адеп аклагын оңдоп жакшы мамиледе болсун, анан тилин ар качан зикир менен нымдаштырып Алланы эстеп жүрсүн. Ошол эң жакшы мал. Жүрөгү тазаланат да. Ассаламу алейкум устаз. Биз 2 машина заказ кылдык эле, алып сатуу максатында. Соода кылайын деп, азыр болсо 2 машина экөө тең турат. Сата элекпиз, экөөнөн тең зекет беребизби, экөөнөн тең сатабыз дейт. Жок, зекет бербейсиз. Качан сатып пайда көрүп, ошол 1 жыл айланып сактала турган болсо бересиз. Же саткандан кийин 1 жылды күтпөй эртерээк чыгарып коеюн десе, анан бересиз. Сиз пайда көрө элексиз азыр. Устаз, Ражап айы жөнүндө түшүндүрүп берсеңиз, интернеттен сабак көрдүм, бирок толук түшүнө алган жокмун. Бул боюнча жакын күндөрү эфир чыгарам. Бул боюнча атайын аалымдардын Ражап айында андагы ибадаттар жөнүндө жекече эфир кылып берем. Орозо тутса жакшы, зыяны тийбейт, Кудайым буйрса. Бул эми Рамазан айына үйрөнсөбү да. Ражап, Шабан, Рамазан да Рамазан айында үйрөнсөбүз. Демек, ашча тамактардан тыйылып, орозо тутуп, көндүрүп эртең Рамазанда кыйналып калбай. Жакшы ниеттерди кылып, Кудайга тообо кылып, качан эле болбосун. Эртең Шабан бүт отоолорду отоп, адам иманын тазалайт, жүрөгүн тазалайт. Рамазан айы башталганда анан чыныгы орозого белсенебиз деген сөз. Менин жакшы ниет, менин дейт. Мен деңиз. Мен жакшы ниет кылып намаз баштадым. Аны сезип баратам. Мен каалап атам, атенемди умрага жөнөткүм келет. Бирок алар динге жакын эмес. Мен дагы баргым келет, алардан биринчи барсам болобу умрага дейт. Ата-энеңизден уруксат сураңыз. Ата-энеңиз кой балам биз кийин барабыз деп атса, такыр көмбөй, анда биринчи келиңиз. Ошол жерден ыйлап дуа кылыңыз. Анан жакшы кылып көндүрүп, өзү теңдүү адамдардан белек кылып жөнөтсөңүз жакшы болот иншалла. Ассаламу алейкум дейт. Мен дайыма Куран окуймун балдарыма жана өзүмө дейт. Жатаарда дайыма түштө карекелер менен чогуу жин чыгарабыз. Турсам дайыма терлеп кыйналып калган болот. Эмне кылам дейт. Куранды окуңуз, бирок жин менен жинолог болоюн деп ниет кылбаңыз. Эми ал бардыгы эле дем сала бербейт. Аны Кудай тандаган өзгөчө адамдар болот. Өтө такуу болуш керек, шарттары кыйын. Зыяны тийбейт, астыңызды тазалап жатып такыба болуңуз, иншалла жакшы түштөр кирип калат. Ассаламу алейкум дейт. Намазды жаттаганча көрүп окуп турса болобу? 2 жолу эле карап окуң уруксат деп угуп калдым. Жок, башында уруксат берилет. 2 жолу деген көп кыймыл, башында көп кыймыл болсо намаз бузулат дейт го. Баштаган адамга жеңилдик бар. 3 кыймылга чейин эми туура. Канчалык аз кыймыл менен ачып койсо чоң жазы болуп, анда жакшы. Намазда көп кыймыл аракет бузуп коет, бирок жаттаганча уруксат ал. Тахсыр болуп калыптыр. Х менен эмес, К менен. Таксыр. 2000 бул боюнча таксыр деп жанагы Төлөгөн Касымбеков атабыздын сынган кылычында дагы, келкелинде дагы, мен адам болгум келет да көп эскерилет. Таксыр дейт. 2012-жылы мен авария болгом. Машинада бир бала каза болуп калды эле. Баарыбыз ичип алган болчубуз. Каза болуп калган баланы машина отурганын деле машинага деңиз. Отурган деле билбей калдым эле, кандай болуп калат? Таксыр дейт. Сурооңузду толук айткан эмес, эгерде сиз айдоочу болсоңуз, ошол баланын өлүмүнө түздөн түз сиз күнөөкөр болосуз, себепкер болот. Өлүмдү Аллах берүүчү, бирок эмнеге жазаланасыз? Ичип рулга отургандык үчүн. Ичип отурган адам ал 200-300 скорость менен айдагандай эле кеп 60 айдаган ошондой ылдамдык болот. Ошого азыр өтүп кеткен адамдын үй бүлөсүнө кич болсо да барып, астынан өтүп, жакшынакай кылып, жакшы иштериңизди кылып, колдон келсе каралаш керек, тообо кылыш керек, кыяматка калтырба деп. Ассаламу алейкум устаз, эгер мен жашаган жерде мечит жок, жана намаз окуган адамдар жок, мен өзүм телефон аркылуу убакытты карап, азан айтып намаз окуймунбу? Бирок кээде азан айтканга мүмкүнчүлүк болбой калат. Азан айткан 5 мал намазга сүннөт болот. Мечиттен алыс болуп азан айткан эч ким жок болсо, жаныңыздагылар коркуп кетпей турган болсо, азан айтканыңыз жакшы, сүннөт. Азан айтууга мүмкүнчүлүк жок болуп калса, комат айтасың да. Менде суроо бар эле дейт. Эгерде түшүңдө өзүңдүн каза болуп калганыңды түш көрүп, өзүң арбак сыяктуу өзүңдүн похоронуңа, жаназаңа деңиз. Жаназамда жүрүптүрмүн. Бул эмнени түшүндүрөт? Жооп берип коюңуз. Эми өлүмдөн ак экендигин гана эскертүү. Адам качан күнөө кыла баштайт, эсире баштайт, күнөөнү өлүмдү унутканда. Бул жаман түш эмес, жакшы түш. Ар бир жан өлүмдүн даамын татуучу болгон даярдан акыретке азык-түлүгүңдү даярда деген сөз бир тууганым. Ассаламу алейкум устаз дейт. Рамазан айында жамаат менен витр важып намазын окуп койсо, уфтан намазынын 2 рекат сүннөтү калып кеткен болсо, эмне кылуу керек? Негизи эле парыздан кийин калып кеткен сүннөт кийин окулунат. Сүннөттөн да таштап коюлбайт, кийин окулган жакшы болот, сүннөт болот.
Ассаламу алейкум устаз. Биз авария болуп, азыр больницада жатам, жүрөгүм патырап жатат. Дем салдырсам болобу? Болот. Дем салдырыш керек, анан врачтардын дарыларын калтырбай ичип туруш керек. Дем салдырыңыз өзүңүзгө. Эми сиз шоковый состояниеде болуп калдыңыз да азыр бир тууганы. Бисмилля. Кудайым жеңилдигин берсин. Этияттагыла жаштар машинени азыр мамлекетибиз колдон келишинче жол кыймылын көзөмөлдөп тартипке алып атат, жардам беришели. Эң туура нерсе бул. Демилге кылып, бүт окуп, айдоо күбөлүгүн окуп алып, парага жол бербей, экинчиден жол эрежесин кадимкидей карманып, жанагындай ремень безопасности, коопсуздук курун жакшынакай илип, этият болуп, телефонго алаксыбай, дуаларын айтып, эң негизги нерсе себеп катары. Аллаху акбар, Аллаху акбар, Аллаху акбар, Аллаху акбар. Субханаллади саххара лана хаза ва ма кунна лаху мукринин. О Аллахым, сен кудретиңмен ушуну бизге баш ийдирбегенде биз буга күчүбүз жетпейт эле. Ва инна иля роббина ламунқалибун. Баарыбыз өзүңдүн даргөйүңө барабыз астыңа деп өлүмдү эстеп, этияттап, өзгөчө адамдар салган болсоңуз, ар бир аманат мойнуңузда. Ошонун баарын көңүл буруш керек. Садака чыгарып жүрүш керек дегендей маселе. Кайненем оокат ашын бөлүп алып башка ичип жатат, мага сүйлөгүсү келбейт, келин катары эмне кыларын билбей калдым, кетип калайын десем бала чакам бар, тамактарыбызга чакырсак келбейт, сунушуңузду күтөм. Эми жөндөн жөн эле жакшы жүргөн кайненеңиз капа болуп калбайт да. Шамал болбосо чөптүн башы кыймылдабайт. Бир нерсе болгон, аны өзүңүз жакшы билесиз. Эми ошону кантип капа кылсаңыз кайненеңизди, ошентип көңүлүн жазыңыз. Адам картайган сайын бала мүнөз болуп калат. Анан болду кайненем бөлүп алды деп таштап койсоңуз, капачылык жоюлбайт. Өзүңүздүн балаңыз капа кылсаңыз эмне кыласыз? Ыкмалар барго, картайган сайын адам ошентип калат. Бир кайнененин көңүлүн таба албаган келин кыйын болуп калат. Кантип капа кылдыңыз, ошону күйөөңүз менен карап, кеңешип, көңүлүн алгыла, белек алып келгиле. Базарга ээрчитип барыңыз, жакшы көргөн нерсесин алып келиңиз. Апа, апекабай деңиз. Жылуу сөзгө көңүлү жибейт, Кудайым буйрса. Сунуш ошол. Кандай капа кылсаңыз, изилдеп анализ кылып, ошондой кылып алып келиш керек. Жакшы көргөн нерсесин алып келип, апа, апекабай десеңиз, көңүл ачылат буйрса. Эми көчөдөгү жаш улгайган адамга деле жакшы сүйлөсөңүз соо боласыз. Бейишиңизге себепкер болгон күйөөңүздүн апасын сыйласаңыз, он эсе соо боласыз дегендей сөз. Кудайым жардам берсин. Ассаламу алейкум устаз. Аялдар салонунда иштесем болобу, шариат каршы иштеп күнөөкөр болуп калбаймынбы? Эми турмушка чыга турган кыздар болот. Ошолорду даярдай тургандай жакшы максатта иштесеңиз болот. Болгону, эгерде жанагындай шариаттын бычактын мизи сыяктуу да, гусул өтпөй калгандардай болуп, же болбосо зинага түрткөндөй болуп калса этиятташ керек. Анын баардыгын бир бетке эч ким арам дебейт. Каралат кандай тармак болуп атат, күйөөгө узатууга жардам бере тургандай, ошону бүт карай тургандай болсо жакшы. Ошондо да эскертип коюш керек, аялдын сулуулугу үйдүн ичинде болуш керек. Могул азыр гусул өтпөй калат, эртең даарат алып атканда намазга көңүл буруш керек туугандар дей турган маселе. Аны менен дайым эле жүрө албайт да, бир белгилүү убакытка чейин эле жүрөт. Ошону болгону эскертип коюңуз да. Арам эмес, эми болгону эскертип коюңуз. Ассаламу алейкум устаз, умрага барып келген